алейкум туугандар. Бул жерде iPhone. Мен өзүм iPhone 15, 16 17 деле алдым. Алмаштыра тургандай деле себеп көрүп турган жокмун. Эгер честно, эми акча болуп ашып таштап атса, эми көтөрүз болот. Анан карчык алып, рассрочка алып, кредит алып, андай деле кереги жок го дейм. Бул жерде 17-ни проблема деп атат. Мен силерге көргөзүп берейин. Светин айтып койгула, кандай свет чыгат? Оранжевый светпи, же көк светпи? Экөөнүн кайсыңызы? Эми бул айфондор азыр акырын Кыргызстанга кетип атат. Акырын Кыргызстанга салып атабыз. Лидер мобайлдан алсаңар болот, ошол жакта. Айфон арзан алсак болобу дейт, дагы башка. Айфон арзан алса болот, Дубайдан алып кетсек болобу дейт. Для личный пользования алса болот. Мисалы, өзүң менен кетип баратканда бир Кыргызстандын гражданинине 2 штук айфон берилет. Бирок муну сатыкка берилбейт. Жакында мыйзам чыкты. Эгер ким бирөөнүн паспортуна регистрация кыла турган болсо, же сим картасын, банковский картасын бере турган болсо, ал мыйзам чегинде жооп берип калат. Мыйзам бузган болуп калат да. Жакында эле бирөө камалды го. Мисалы мен ушул телефонду Дубайга келсе, өзү келсе, же мейли Европада болсун, Америкада болсун, Японияда болсун, өзүнө для личный пользования өзүнө алса болот эки телефонду. Бир жылда бир жол физлицого можно. Сизге өзүңүз Дубайдан базарлардан арзан алсаңыз болот. Же бактан биз деле карап берсек болот. Бирок бул фри зона, свободный зона, ушунун ичинде гана бул ушундай арзандан налог жок. Азыр Дубайдын сыртына чыгып кете турган болсок, бул уже 5% VAT кошулуп калат да. Азыр бизде кандай кылат? Для личный пользования алып туруп, өзүнө регистрация кылып туруп, башка бирөөгө сатып атса, ал телефонго сиз ээ болбой каласыз да. Эртең бирдеме боло турган болсо, проблема боло турган болсо, мисалы тигини чакыра турган болсо, тиги телефонду издей турган болсо, сиз табылып каласыз да. Ошон үчүн арзан алып барса болот. Өзү мисалы путешествияга чыкканда же башка жакка чыкканда алса болот, бирок только для личный пользования өзү менен эки телефон ачып кирсе болот. Андан тышкары